нарын суу бул. Суу тоңо баштаптыр акырындан. Бул шараккан жерлер мус бойдон агып атат азыр. Аябай кооз, керемет. Күн чыкты. Эртең менен саат 9 чамасы. Азыр биз тиги нарындагы кой базарынын жанында ушундай чөп базар бар. Чөптөр келип ушул жерге сатылат нарын тургундарына. Ошону байкеден азыр сурайлы. Байке, чөп канча болуп атат? Канчанчы чабык? Бул экинчи чабык чөп мына бул. Экинчи чабык, эспарцет, Жок, бул көкпеде. Көкпеде, жаныма алсаңыз угулбай калат. Бул болсо эспарцет экен, экинчи чабык экен. Экинчи чабык экен, көпкө экен. Мына жакшы жаанга тийбегенде анан. 160 берип атабыз. 160, жеткирип бересиңерби же ушул жактан ордунан алып кетеби? Жок, ошол жерден келип сатабыз дагы. Бул жерден айдап барат. 160ка деле түшүрүп бересиңер, 160. Бул деле ошондой. Андан түшпөйбүз. Экөөбүз тең эле ошондой. Бир ба. Экинчи чабык 160 болуп тур да. 160 болот. Биринчи чабык канчадан болуп атат? Биринчи чабык чөп сатылган жок. Сатылган жокпу? Өтпөйт деп сатылып атты. Алар чирип кетти да биринчи чабыктары көбүнчө. Жок, чириген деле жок. Чиригенин бияка алып келбейт, өтпөйт деп. Биринчи чабык сатылбай эле так. Сатылбайт, жаска жок сатылат. Чөп кымбаттаган. Өтүшү кандай болуп атат байке, чөптүн жакшы эле? Өтүшү элдер алып бүтүп калган окшойт. Көпкө чейин туруп калып атабыз. Ушул букаларга байлоодо турган 2 ай болот, 1-декабрлар менен. Бул бука болсо 10 декабрда 3 ай болот. Анан азыр 29 ноябрда салмагын ченеп көрдүм. Негизи 230 кг менен кирген болчу байлоого. Азыр болсо 324 кг экен салмагы. Ошондо 94 кг алыптыр. 3 ай толук боло элек. Анан ай сайын 30 кг ашыгыраак салмак алыптыр да. 33 кг болуп калат го дейм. 33 болсо 35 кг алып калат экен бир айда. Ошондо 1 кг кичине ашыгыраак да күн сайын. Бул бука болсо 280 кг менен байлоого кириптир. Азыр болсо 344 кг экен. Ошондо 64 кг салмак алыптыр. Ай сайын 30 кг. Божомол дейм, 30тан кичине көбүрөөк, жакшы көрсөткүч. Булар болсо 30 кг төмөнүрөөк алып атат кичинекейлер. Мен азыр нарындагы сүттү кайра иштетүүчү ишканасында турам. Бул жерде сүттү кабыл алышат дагы, анан сырдын биринчи деп коет, первичное сырье деп коет, ошону даярдап жасашат. Анан быштак деп коет да, быштак кылып алып кетишет дагы, анан Бишкектен сыр чыгарылат экен да. Анан ушул жерге азыр күтүп жатам ишкананын мүдүрү менен маек кылалы деп. Күтсөм мүдүрү уруксат бербей коюптур, начальник деп коет го. Ошо кире албай койдук ичине. Мен айтып аткан трансформатор ушундай 3 фаза, бизге ушундай керек сарайга. Анан ошондо иш жакшы жылат да, анан жакшы болот да. Нарындын чыга беришиндеги жерде турам азыр. Ошол жерде негизи мал союлчу жер салынып атат деп угуп аткан болчумун. Анан келип тартайын десем ээлери жок экен. Бирок ушундай курулуп атат. Анан так маалымат жок, белгисиз. Наркы болсо аламышыктуу болсо белгилүү. Аябай жакшы жерде да, сонун жерде салынып атат буюрса. Бул болсо менин кыялым. Ушундай трактор алсакпы деп ойлонуп жүрөбүз, пландап жүрөбүз. Бизге аябай керек экен. Эмдерин кичине көтөрөбүз да, анан 30 кг толукталыш керек. Эми 30 кг алып берсе ай сайын биз үчүн ошол эле жыйынтык, ошол көрсөткүч жетет. 40 кг, 45 кг деп андай көрсөткүчтөргө эми жетиш кичине оор болот бизге. Биздин баягы берип аткан чөп жем рациону мененчи. Ошол себептен 30 кг бул жакшы, оптималдуу салмак менин оюмча. Бияктагы букаларга болсо 1 айдан ашып калат, 1,5 ай болуп калат. Булар деле жакшы чоңоюп атат, негизи бирдей эле. Достор, мындай бир кызыктуу суроо. Эмне себептен биздин байлаганыбыз Кыргызстанда да баягы бука байлаган көпчүлүк
режим менен кылып койгонбуз рационду. Эртең менен түштө кечинде чөп салып, анан жемди эртең менен кечинде беребиз деген сыяктуу. Же болбосо сууну бир маал түштө сугарабыз деген сыяктуу. Эмне себептен ошондой биздики баягы армиядагыдай кылып байлайбыз да. Ошондой калыптанылып калган, баягы элдердин арасында ошондой түшүнүк кетип калган. Эмне себептен деп ойлойсуздар? Комментарийге жазыңыздар.